Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Адаттагы эле бүгүн сиздерди эпидемиологдук кырдаал менен тааныштырып өтөйүн дедим. Кечеги бир суткага бүгүнкү күндө жаңы 12 учуру катталды. Ошондо жалпы бүгүнкү күндөгү Кыргыз Республикасындагы ушул COVID-19 козгогучун тапкан жарандардын саны 228ге жетти. Анын ичинен Бишкек шаарында 30, Ысык-Көл областында 3, Жалал Абад областында 80, Нарын областында 5, Баткен областында 4, Ош областында 105, Ош шаарында 6, андан кийин бардыгы болуп 128. Анын ичинен кече күнү 23, жалпысынан 23 киши оорудан айыгып чыгарылды. 4 киши мурдагыдай эле өлүмгө дуушар болгон. Бүгүнкү күндө ооруда больницада жаткандардын саны 201. Анын ичинен 10 мындай оор абалда отурушат, бирок алар ИВЛ эмес, жөн эле кислород менен дем алышып атат. Мындай бүгүнкү бир суткада болгон 12 кишинин бардыгы Ош областында. Булардын ичинен тилекке каршы ошол 12-нин ичинен 7 кишини медициналык кызматкерлер болуп атат. Бул медициналык кызматкерлердин 4-өө, 1-өө врач, 3-өө медсестра, жанагы кече айткан Ноокат районундагы обсервацияда жаткан кишилерди мындайча айтканда медицина жактан камсыздалган врачтардын арасында жана медсестралар арасында болуп 4-өө болуп атат. Андан тышкары берки Ош шаарындагы жугуштуу ооруларда иштеген мурда пайда болгон жарандын ошол коллегалардын ичинен 1 врач, 2 медсестра, андан башкалары үйдөгү контактныйлар болушат. Анан 1 киши умурадан келген, Качтан келген кишилердин контактный болушат. Алардын биринде дагы клиникалык белги жок, бирок ошол вирустун козгогучу аныкталган. Алардын баары бүгүнкү күндө ошо обсервация тургандан кийин бир алып барып туруп инфекционный жугуштуу оорулар больницага жаткырдык. Бүгүнкү күндө бардык тест системалар жетиштүү. Дагы бир жакшы кабар, кече күнү биздин өнөктөш эң бир жакын мындайча айтканда Россия Федерациясынан атайын баягы жетишпеген ПЦР лабораториясынын компоненттери келди. Мен ойлойм, бул эки өлкөнүн жетекчи президенттеринин артында болгон алкагында келген бул ПЦРди учурдан пайдаланып мен биринчи Россия өкмөтүнө, андан кийин ошол жердеги Роспотребнадзордун жетекчиси Попова Ольга Юрьевнага чоң ыраазычылык билдирип кетет элек. Бул да көрсө өтө чоң жардам. Атайын борт менен кече күнү келишти. Биз бүгүн кабыл алдык. Бүгүнкү күндө Беларусиядан келди. Жалпысынан 23,5 миң анализге тест система бар. Бул жеринде биз коркпой колсок болот. Бүгүнкү күндө жанагы консервированный пробаларды 2 күн ичинде биз лабораториянын адистерин 3 сменге өткөрдүк. 2 күндүн ичинде Кудай бурса ошолордун баарын тазалап, тактап, ошолордун баарын тактап туруп анализден өткөрөбүз. Баягы көптөн бери туруп калгандардын баарысын. Ал эми жанагы жакын пайда болгондордун баарысын күнүндө тез арасынын ичинде аныктап атабыз. Мына кече обсервацияда жаткан Аккемеде, анан Горденде, андан кийин мына Достукта жаткандардын ошолордун баарын алдык. Ошолордун арасында дагы Аккемеде 1-өөнү, Достукта 3-өөнү, Горденде 5-өөнүн арасында ушул оорунун козгогучу бар экенин аныктадык. Бүгүн аларды өзүнчө калгандарын баарын чыгарабыз дагы. Ошолордун тестный контактта болгондордун өзүнчө жаткырабыз. Ал эми положительный чыккандардын өзүнчө жаткырып туруп изоляция кылабыз. Жалпысынан андан кийин баягы үйгө чыгып кеткен кишилердин баарысын адрестерин тактап, ошол жергиликтүү медициналык кызматкерлер менен жергиликтүү милицияларга, укук коргоо органдарына бердик, чтобы алар үй эмесин, мындайча айтканда, эрежесин, домашний обсервацияны сактаганга биз көзөмөл алганга ошолордун баарысын жибердик.